Телефондо кеш тую деген тиркеме бар. Ал аркылуу магазиндерден кийим жана буюмдарды 3 айга рассрочкага алса болот. Акчасын белгиленген күндөрү пайызсыз төгөт экен. Бирок бир күн өтүп кетсе 1% пения кошулат. Бунун өкүмү кандай? Светтикиндей эле да. Светтики барып төлөйсүңбү, төлөбөйсүңбү? Пениясын. Суунун пениясын убагында ошончо төлө. Бул мамлекеттин тарабынан коюп салган сага. Убагында төлөсөң эчтеке болбойт. Сен өзүң накажет этип атасың да. Атак исламдын көз карашы менен отурган болсок, пения бизде жок. Бирок адамдар азыркындай кош көңүлүү болуп туруп, не болсоң ошол деп төлөбөй жүрө турган болсо, анда талкаланат да бардыгы. Ошого вада мульзима деп коет. Вада мульзима деген сен убада кыласың. Эгерде мен убагында төлөй албай калсам, мынанча берем депчи. Ошонун негизинде боло берет. Денеге кам көрүүчү дейби, кредиттин адал же арам экендигин тактап иштетүү зарылбы? Эгер күмөндүү кошулмалар болсо, өкүмү кандай? Денеге эми дейт? Крем? Денеге кам көрүүчү крем. Денеге кам көрүүчү кремдин адал же арам экенин тактап иштетүү зарыл. Конечно. Денеге да караңыз туугандар, кайсы адал, кайсы арам. Арамды иштетпеңиз. Денеге сүйкөгөнгө арамды иштетсе болот. Мисалы, мына неменин аюну майы, да эмне деп коет эле баягы? Каш кулактардын майлары, ушундайлар болот го, аларды ичсе жесе болбойт. Бирок ошо ооруп аткан жерлерге шыбанса болот. Кийин аны жууп коесуң. Бул крем эмес да, бирокчу бул. Крем өзүнө жасанганга болуп атпайбы? Бул однозначно, эгерде арамдан боло турган болсо, бул болбойт. Хорошо? Айнда зарура, зарылчылыктын учурунда ал бөлөк нерсе бул. Субханакаллахумма ва бихамдик.